Assalamu alaikum. Ustaz ар дайым дуа кылып жүрө турган эң жакшы бир дуаны жана эң жакшы зикирди айта кетиңизчи дейт. Дуанын жакшысы Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azaben nar. Kur'an'da gelген ayet. O Kudayım bizge dünyanın jakşılığın ber. Kudayım bizge ahiretin jakşılığın ber. Jana Kudayım bizi tozokottan sakta деген söz. Alem zikirin en jakşısı la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah jana Kur'an oku. Assalamu alaikum ustaz, menin suroom. Turmuşka çıkkanıma 5 yıl oldu, balalı bolo elekpiz. Жолдошунун уругу жарабайт экен, көп аракет кылдык, ажырассам болобу? Ал өзү бала жөнүндө сүйлөшкүсү келбейт, мен да көп айтпаймын ага, катуу тиет деп, рахмат сизден, Аллахым разы болсун дейт. Эң урматтуу бир тууганым, Кудай Таалам бала берсе, балалуу болуу сүннөт, аны тарбиялаган парз, адеп берген милдеттүү болот. Бирок Кудайым ар кимге ар кандай сыноо берет. Бирөөгө оору берет, бирөөгө сыркоо берет, бирөөгө азыраак акыл эс берет, бирөөгө ден соолугун алып коет. Анан ушундай берип аткан болсо, ошого нааразы болуп, ажырашып кетүүнү мен туура эмес деп эсептейт. Балким ажырашып башка турмушка чыкканда башкалардан дагы балалуу болбошуңуз толук түрдө мүмкүн эле. Бир гана учурда бала төрөбөй турган болсоңуз же башка боло турган болсо, ден соолукка кыйын болуп калып, ден соолук бузула турган болсо да бир жөн эле. Бирок балалуу болбой атабыз деп үй-бүлө ажырашып кеткендегиси бул урматтуу бир тууганым жакшы эмес деп айтат элем. Дуа кылыңыз, Кудай Таалам жакшылыгын берет.